Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз компьютерге Office 2016 офистик программасын орнотуу боюнча болмокчу. Эгер сиздин компьютерде Office 2007 офистик программасы орнотулган болсо, аны кантип Office 2016 офистик программасына алмаштыруу керек? Ал үчүн биринчи кезекте Office 2007 программасыны компьютерден өчүрүү керек. Өчүрүү үчүн бул жерден пуск кнопкасын басабыз. Андан кийин панель управления дегенди басабыз. Панель управлениянын терезеси ачылат. Бул жерден программы дегенди басабыз. Программы дегенди басканыбызда ушундай чыгат. Бул жерден программы и компоненти дегенди басабыз. Басканыбызда компьютердеги орнотулган бардык программалардын тизмеси чыгат. Бул жерден мына Microsoft Office Professional 2007 дегенди компьютерден өчүрүү керек. Ал үчүн өчүрүү үчүн ушул программага мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол кнопкасын бир жолу басабыз. Андан кийин өйдө жактан удалить дегенди басабыз. Удалить дегенди басканыбызда бизден ушундай болуп терезе чыгат. Бул жерден Office 2007 программасын компьютерден өчүрөйүнбү деп сурап атат. Да дегенди басып коебуз. Басканыбызда бул программа компьютерден өчө баштайт. Компьютерден өчкөнчө күтүп турабыз. Азыр өчүрүүнү баштады. Бир аз убакыт алат бул. Ошого чейин ушул жолчо жашыл болуп толгонго чейин күтөбүз. Мына өчүрүүнү баштады. Ушундай болуп жашыл түс ушу жака чейин жолчонун аягына чейин толуп жеткенче күтүп турабыз. Ушундай болуп ушул терезе толот. Мына толгондон кийин Office 2007 программасы компьютерден толугу менен өчөт. Өчкөндөн кийин бул жерден закрыть дегенди басабыз. Андан кийин бул терезени дагы жабабыз. Жапкандан кийин интернеттен Office 2016 офистик программасыны көчүрүп алуу керек. Office 2016 программасын көчүрүү үчүн Google Chrome'да ачабыз. Адрестик жолчого скачать Office 2016 деп жазабыз. Скачать Office 2016 деп ушундай деп жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда бизге ушундай болуп ачылат. Office 2016 программасы мына бул жерде түрлөрү көп. Бул жерден биринчиде турган скачать Microsoft Office 2016 на русском дегенди компьютерге скачать этип алыш керек. Скачать этүү үчүн ушуну басабыз. Басканыбызда бизге төмөнкүдөй болуп ачылат. Мына ушундай болуп ачылат. Microsoft Office 2016 деп. Бул программаны компьютерге өткөрүү үчүн биринчи кезекте компьютердин разрядын билип алышыбыз керек. Ал үчүн бул Google Chrome'ду панель задачка бүктөп турайын, свернуть этип. Компьютердин разрядысын билиш үчүн этот компьютер дегенге мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз. Басканыбызда контекстик меню чыгат. Бул жерден свойства дегенди басабыз. Свойства дегенди басканыбызда бизге төмөнкүдөй терезе ачылат. Мына биздин операциялык системабыз Windows 10 экен. Компьютердин разряддуулугу бул жерде көрсөтүп турат. Мына тип системы 64 разрядная операционная система, процессор 64 деп. Демек биз офистик программанын 64 разрядка түшө турганын тандашыбыз керек. Компьютердин разрядысын ушундай кылып текшергенден кийин бул терезени жабабыз. Андан кийин Google Chrome'ду кайра кайтып барабыз дагы. Бул жактан төмөн жакка түшөбүз. Төмөн жакка барсак, бул жерде скачать Microsoft Office 2016 32 бит деп турат. Бул демек 32 разряддуу операциялык системага түшөт. Ал эми бул жерде скачать Microsoft Office 2016 64 бит деп турат.
Демек, бұл 64 разрядтуу операциялык системага түшөт. Биз ушуну скачать этишибиз керек. Ушуну басабыз скачать этиш үчүн. Басканыбызда бизге ушундай жаңы вкладка ачылат дагы. Бул жактан скачать этүүнү баштайт. Азыр бул жака скачать этиле баштайт. Мына жүктөлүп атат. Интернет бираз жайыраак иштеп атат. Бул скачать этилет дагы. Скачать этилген файл загрузки деген папканын ичине түшөт. Биз ошо жактан карайбыз. Негизинен ушундай болуп скачать этилет. Азыр менде интернет бираз начар иштеп аткандыктан загрузка болуп атат. Биз скачать этилди дейик. Скачать этилген файл бул жака проводник ташсак, загрузки дегенин ичине түшөт. Азыр карайбыз бул жактан. Мындай болуп, мына Microsoft Office Professional 2016-64 деп ушундай болуп загрузкинин ичине түшөт. Бул архивный файл болуп түшөт. Архивный файлды распаковка кылып алышыбыз керек. Ал үчүн ушул файлга мыштын көрсөткүчүн алып барып оң жагын басабыз. Басканыбызда контекстик меню чыгат. Бул жерден извлечь в текущую папку дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп, бул файлды ушул папканын ичине извлечь этет, ачып таштайт ушундай кылып. Азыр извлечение болуп атат. Извлечение болгонго чейин күтөбүз. Мына бул асты жагындагы жолчо 100%га чейин толуш керек. Ошого чейин күтүп турабыз. Мына извлечение болуп атат. %100 толгонго чейин күтөбүз. Мына извлечение болгондон кийин биздин офистик файлыбыз ушундай болуп папка болуп түшөт. Мына ушундай кылып жанагы папканын, архивный папканын ичиндегини бул жака извлечение кылып ачат. Бул жерде setup деген бар. Мына офистик программанын белгиси менен ушул setup дегенге мыштын көрсөткүчүн алып барып туруп эки жолу басабыз. Басып туруп ачабыз. Ачканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден установить дегенди басып коебуз. Басканыбызда Office 2016 офистик программасы компьютерге орнотула баштайт. Мына азыр орнотууну баштады. Ушул жолчо жашыл болуп толгонго чейин күтөбүз. Ушул жолчо жашыл болуп толгондо офистик программабыз компьютерге орнотулат. Ушундай болуп толот, жашыл болуп толгондо установка бүтөт. Азыр бир аз калды. Office 2016 офистик программа компьютерге орнотулат. Азыр мына жолчобуз толду. Бир аз мүнөттөн кийин ушул программа компьютерге орнотулат. Мына компьютерге орнотулду. Орнотулгандан кийин ушундай болуп калат. Бул жерден закрыть дегенди басабыз. Андан кийин бул терезени жабабыз. Бул жака пускка келебиз. Мына бул жакта азыр рабочий столдо биздин офистик программабыз жок. Рабочий столго ошол офистик программаларды чыгарып алуу үчүн бул жака пускка келебиз. Пускка келип туруп мыштын сол баскычын басабыз. Басканыбызда меню чыгат. Бул жерде мына все программы дегенди басабыз. Все программы дегенди басканда бул жерде мына PowerPoint 2016 деп турат. Ошону рабочий столго чыгаруу үчүн
ушул программага келебиз дагы. Мыштын стрелкасын алып келип туруп, мыштын сол баскычын басып, кое бербестен рабочий столго сүйрөп барып туруп таштайбыз. Бул жака рабочий стол чыкты. Андан кийин кайра дагы пуск карабыз. Все программы дейбиз. Все программы дегенди басканыбызда мына бардык программалар чыгат. Бул жерден Word 2016-дагы мыштын стрелкасын алып барып туруп, сол баскычын басып, кое бербестен рабочий столго сүйрөп алып барып таштайбыз. Андан кийин Excel'ди да ушундай кылып чыгарабыз. Все программы дегенди басабыз. Бардык программалар чыгат бул жактан. Бул жактан Excel'ди таап, Excel'ди дагы ошентип сүйрөп алып барып таштайбыз. Азыр бул жакта Excel. Так, Excel. Мына Excel бул жерде турат экен. Эгерде бул жакта таппай калсак, анда бул жерден средства Microsoft Office 2016 деген папка бар. Ушул папканы ачсак, ушул папканын ичинде болушу мүмкүн. Бул жерде жок экен. Microsoft Office деген папка дагы болушу мүмкүн. Жок болсо, анда бул жактан мына Excel деген турат. Ушуну жанагындай кылып эле сүйрөп рабочий столго алып барып таштайбыз. Андан кийин бул значокторду бул жака тизип алуу үчүн рабочий столго муштун көрсөткүчүн бош жерге алып барып туруп, оң жагын бассак контексттик меню чыгат. Бул жерден сортировка деп туруп, имя деген тандап койсок, бул жака мына тизип койду. Эми мына ачып көрөлү. Ачып көрсөк, мына Word ачып көрөлү. Жүктөлүп атат. Азыр бул жака жүктөлөт. Мына мындай чыкса закрыт дейбиз. Бул жерден новый документ дегенди тандайбыз. Тандасак, ушундай болуп жүктөлөт. Мына эми биздин офистик программабыз даяр. Бул жерден жазып иштей беребиз. Ушундай кылып Office 2016 программасыны компьютерге орнотуп алсак болот. Өзүбүз эле үйдөн ушундай кылып орнотуп алабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.